Кадыр түн жөнүндө айтып берсеңиз. Кадыр түндү мына жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Карим түшүргөн түн күндүзү түшүрүптүр да. Кур'андычы түндөсү түшүрүптүр. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Шек күмөнсүз биз Кур'анды Кадыр кечесинде түшүрдүк дейт да. Баягы тынч болгон учур күндүзү бардык мактуктар кыбыраган, ушундай бейпил, рахат, тынчта Алла Таалам түшүргөн экен да, түндүн хикматы да. Кадыр деген өзүчө мындай да. Кадыр деген бир мааниси бар, тагдыр. Ушул түнү тагдырдын маселеси. Экинчиси кадырдын мааниси тар деп коет. Периштелер ушунчалык жерге түшөт, жер тар болуп калат. Үчүнчүсү кадырдын мааниси, биздин эле кадыр деген сөз бар кыргыздарда, кадырлуу. Ушу кадыры жок адам бир түндө Алланын алдында кадырлуу болуп калат экен да. Кандай? Ошол бир амалынын себебинин, жакшы амалдары жок. Ушу бир түнү ушу кадыр кечесинин урматынан алганча десем, айтып атпайбы Кур'анда Алла субханаху ва таала: "Инна анзалнаху фи лейлатил кадр ва ма адрака ма лейлатил кадр." Лейлатил кадрды сен билесиңби, ey Мухаммад? Ал кандай деген улуу түн, анын фазилети, артыкчылыгы, касиетин билесиңби? Алла өзү жооп берип атат, суроо берип турупчу. Лейлатил кадр хайру мин альфи шахр. Кадыр кечеси ал 1000 айдан жакшыраак сообучу. Демек 1000 ай ол 84 жыл канча болот экен да. Ошончону соопту бир күндө алып ушунча кадырлуу болуп калат. Анан мындан башка кадырдын мааниси да тазим, азамат деп айтылат, шараф деп айтылат. Ушундай маанилери бар.